Аялдын жашоосу боюнча пикирлер айтылууда. Социалдык желеге Каракулжа районунда аялын мыкачылык менен өлтүрдү деген кишинин сүрөтү тарап, келинди жакындан тааныгандар 20 жылдык жолугушуу кечесинин күбөлөрү түрдүү пикир калтырышууда. Алардын бири 20 жылдык салтанатка аял барбайм десе болбой, жолдошу кыйнап алып барганын айтты. Аял байкуш барбайм десе, күйөөсү барасың, сенин бир нерсең бар, ошон үчүн барбайм деп жатасың дептир деп жазды ал. Ал эми пикир билдиргендердин башка бири анын үйүнөн чыгарбагандыгын белгиледи. Үйлөнгөндөн баштап келинчегин эч жакка чыгарган эмес, 20 жылдык жөн гана шылтоо болду. Зөөкүлү кадимкидей көрүнүш болуп бара жатканы өкүндүрөт деп жазган социалдык баракчалардын колдонуучуларынын бири. Эскерте кетсек, буга чейин Ош облусунун Каракулжа районунда 38 жаштагы аялдын өлүмүнө шектелип, күйөөсү кармалган. Аял мектептеги 20 жылдык салтанатка барып, классташтары менен сүрөткө түшкөн үчүн кызганчаак жолдошунун колунан ажал тапканы айтылууда. Gülçe апа, düğüne yüzün nurdansın. Seni görüp uyan tartıp gün kalsın. Bey iştegen tamanının altında paygambarın sözünü aç. Kim çansın? Gülçe apа, bağrı sağa sultansın. Sululuğun adamzatlı şıktansın. Üzün sulu sezip жүргөн periler seni görüp arazdaşıp çıksalsın. Gülçe apа, men kalayım kubanım. Gülgün mağa çeksiz baylık külazım. Tağdır salsa oğursun olsun boynum. Jengem var, gülgünümden güç al. Gülçe apа, tökme gözden yaşındı. Suranamın geçir çöp akatamdı. Bir de tamçı akmasınçı gözünden. Aksın mapı, кубанычтын көз жашы. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. 29-31 майда тол аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Өлкөнүн тол аймактарына сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн 29 майда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Анда айтылгандай 29-30-31 майда күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына жана локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрөт. Ырчы Клара Алибекова уулунун туулган күнүндө унаа белек кылды. Бул тууралуу соц тармактагы баракчасына жазды. Чынында апамдан мындай белекти кабыл алуу мага бир аз ыңгайсыздык жаратса, бир чети күтүлбөгөн белекке кубандым. Эмоциям дагы деле көз алдыман жүрөктөн кетпей турат. Мени төрөп, мени багып, дайым менин жанымда болгонуңузга рахмат. Багыма дайым сиз да бар болуңуз. Белек үчүн, жашоо үчүн сизге өмүрчөлүк көп рахматым болсун. Эмки чоң белек менден болсун деп жазды уулу. Ажыга баруучу бир ливиялыктын учакка отуруусуна уруксат берилген жок. Учак 2 жолу бузулду. Көптөр бул окуяны Кудайдын кийлигишүүсү деп мүнөздөшүүдө. Ливиялык Амир Аль-Мансур Каддафи Сауд Аравиясына жылыкка бара жаткан ондогон башка зыяратчылар менен учакка түшмөк. Бирок акыркы мүнөттө аны Ливиянын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Сепка эл аралык аэропортунда миграция кызматкерлери тарабынан токтотулду. Фамилиясы Каддафи. Ливиянын мурдагы лидери Мукаммар Гаддафинин атына окшош болгондуктан системада белгиленип калган.
Анын көп жолу суранганына карабастан учак учуп кетти. Үй бүлөсү жана аэропорт кызматкерлери абалды кабыл алып кетүүсү керек деген айтса дагы артка кадам таштаган жок. Gulf News агенттигинин кабарына караганда, ажылык сапарга чыкмайынча бул жерден кетпейм деди Каддафи. Тагдырдын кийлегишүүсү. Учак учкандан көп өтпөй тагдыр арага кирди. Жергиликтүү медианын билдиргенине караганда, учак кондиционер системасынын бузулушунан улам учак аэропортко кайтууга аргасыз болду. Учак коңундо авиакомпаниянын кызматкерлери Каддафинин учакка отуруусу үчүн учкуч менен эшикти ачуу тууралуу сүйлөштү. Бирок пилот кыймылдаткычтар иштеп жаткандыктан логистикалык кыйынчылыктарды негиз катары көрсөтүп, муну четке какты. Мен ансыз учпайм. Күтүүсүздөн учак экинчи жолу мүчүлүштүккө учурап, кайрадан шашылыш конууга аргасыз болду. Air News Анаген учактын капитаны ант берем, эгерде Амир биз менен бул учакта болбосо, кайра учпайм деп жарыялангандыгын билдирди. Жүргүнчүлөрдүн кол чабуулары жана кубаттоолору менен Каддафи акыры учакка отурууга уруксат алды. Бул учур видеого тартылып, социалдык тармактарда кеңири тарады. Каддафи кийинчерээк жергиликтүү маалымат каражаттарына "Мен жөн гана ажылыкка баргым келди" деп билдирди. Эгер бул мен үчүн жазылган болсо, ага эч кандай күч тоскоол боло албайт, деди ал. Жыл сайын миңдеген мусулмандар ажылык сапарга чыгышат. Ажылык мусулмандар үчүн өмүрүндө жок дегенде бир жолу аткарылышы керек болгон диний милдет. Бул сапарды физикалык жана каржылык жактан мүмкүнчүлүгү барлар гана аткарылышат. Мусулмандар бул ыйык сапарды Алланын тандоосу менен чакыруу деп эсептешет. Булак даярды. Лавров Россия менен Украинанын кийинки сүйлөшүүсү 2-июнда Стамбулда өтөт. Бул тууралуу РФ Тышкы иштер министринин жетекчиси Сергей Лавров билдиргенин РИА Новости жазды. Лавров АКШ, Сауд Аравиясы жана Туркиянын жардамы менен Россия-Украин сүйлөшүүлөрүн жандантууга мүмкүн болгонун эске салды. Сүйлөшүүнүн биринчи раунду 16 майда Стамбулда өткөн. Анда тараптар бир катар макулдашууларга жетишип, 1000 формуласы менен туткундарды алмашууну чечишкен. Тышкы иштер министрлигинин башчысынын айтымында, сүйлөшүүнүн экинчи раундунда РФ президентинин жардамчысы Владимир Мединский башында турган РФ делегациясы жаңжалды жөнгө салуу боюнча меморандумду көрсөтүп, керектүү нерселерди түшүндүрүүгө даяр. Лавров тынчтыкка чындап кызыктары болгондордун колдоосуна ишенерин кошумчалады. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 000 сом акча чогулду. Ушул балам Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошол балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып, жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.